Устаз дейт, мен 22-демин дейт. Азыркы учурда убактылуу жумушка иштеп атамын. Үйдөгүлөр акча сурашат. Тойлорго барышса эле бир топ акча болот экен ооба. Азырынча акча салбай турайын десем, апамдын көңүлү ооруйт экен. Өзүм бул жактан курстарга барып окуп, чет мамлекетке барып иштеп келейин деген ниеттерим бар. Азыр акча салсам окууга жетпей калчудай. Салбай койсом, апамды наразы кылуудан корком дейт. Устаз эмне кылам дейт. Жан дүйнөнүн жаңырыгы да бул. Байкуш, сиз бияктасыз, өз мекениңиздесиз. Россияда ушинтип жүргөндөрдүн арманычы. Тишинин кирин соруп, алардын баары жамандай албайбыз. Арасында нацисттер болот экен, Кудай сактасын. Ар бир элде эле бар да. Ошол арасында кейбирлеринин мындай сөгүшүнө калып, мекенин сагынып, ыйлайын десе эркек, башка жер жарылып кетпей, жерге кирип кетпей, ошентип жүрсө, ата-энеси үй салып атам ана муна деп, жалган нерселерди дүйнөгө манчылык берип, той тобурдан ашпай, бала келет, бечели болуп калат, бөйрөгү көбүнчө туруп иштейт экен, сушы жана башка, бөйрөгүнөн ажыраган. Анан ошол жерде нерв стрессте жүрүп, бул себеп да, балалуу да боло албай калышат экен да. Бул биз айтып атабыз, биз себепке байланып, Кудайдын кудуретинде бардыгы. Бирок себеп деген нерсе бар экен дагы, ошентип нерв стресстин айынан, суук башканын айынан байкуштар ошентип өмүрүн тагдырдын кылына байлап келсе, ата-энеси той тобурдан ашырган эмес. Кудайдан коркуш керек. Төшөктө жатып, каарып, кыймылдай албай калсаңыз бир жөн. Ошондо анда адал болот. Башка учурда кичине бирине эки кылып, ошону ишеничти адамдарга берип айлантып, жок дегенде ошону сактап турсак кандай болот эле? Элден чыгып калабыз. Жок. Мен ошону ата-энемден да сурадым да, айылдан дагычы өтө көп экен. Ошонун эң зарылдарын калтыралы мейли. Колундан да чыгып кете албайт экен. Эң зарыл 1-2 3-өөнү калтырсын да, калган 7-8 10-ону тыйсын. Түшүндүрсүн. Биз айтып атпайбызбы? Биздин девиз эмне болуш керек болуп атат? Карыз алып катнаш эмес, карыз алып катташ эмес, карыз алып балаңызды окутуңуз. Карыздан кутуласыз, баланын билими калат. Адигилердин ден соолугун ойлойлу да, ошон үчүн сиз мындай кылыңыз бир тууганым. Сиз негизи шариатта айтылат, анта ва малука ли абик дейт. Бул хадис имамда Абу Дауд риваят кылат. Сиз дагы, сиздин өзүңүз дагы байлыгыңызды ата-энеңиздики деп келет негизи. Анткени бир болуш ата-энесине келип даттанып, ушундай болуп атат дегенде, керек болсо байлык эмес, өзүңүз дагы ата-энеңиздики дейт. Ал жагынан сөз жок. Бирок сиздин да ниетиңиз жакшы болуп аткан себептен ортодогу жолду тандайбыз дагы, акчаңыздын бир бөлүгүн энеңизге салыңыз. Эненин да көңүлү калбайт, кайсы бир бөлүгүн өзүңүздүн окууңузга да инвестиция кылыңыз. Эң жакшы чечим ушул болот. Калтырып койсоңуз, чындап эле, ата-энеңиз ал жерде алыш-бериш бар, башка кыйналып калбасын, эң зарылына гана иштетсин аны, калгандарыны сиз окууга түшүндүрүңүз. Ошондо Кудайым буйрса, эки жааттан тең ийгиликтүү чыгып кеткен болот. Анан ата-энелер сураныч. Ошол нерсенин ордуна коелу, Балдардын жаштыгы кетип атат. Рамадан Бути жаштардын философиясы деген китепте айтат, жаштык кезде Кудай Таалам өз казынасынан чеги бүткүс күчтүү энергия берет. Ошол энергияны жаштар илим билимге жумшап калыш керек болуп атат да. Кийин курак өтүп кеткенде андай энергия кайра келбейт экен да. Балдарыбызды мындай, ошол учурда мындай сүйөп коелу. Эртең итак эле ошо балдарыбыз келип багат бизде, туурабы? Натыйжада эки бечел болуп калып атпайбы, Кудай сактасын. Алысты караш керек болуп атат да. Жана ошо адам болгум келет деген китепти окуп отуруп, мен улутун айтпай эле койчу, аны кээ бир тafsirlar YouTube'дан көрүп алып, туура эмес түшүнүп алат экен сөздүн түпкүрүн билбей элечи. Айтат, кыргыздарың ошол учурда бар эмес, арасында дейт, күнүмдүк майрам менен убара дейт. Интирек эртеңкен алысты көрө албай калган да, динден алыс болуп. Бозо ичсе болду, атты камчылап, каякта топур десе, ошакта жүрөт дейт. Бирок үйлөрү кепеч болуп калган, жанагындай кепе. Суу кирип, бир жанагындай Кудай сактасын, көлдө да эме камтып атпайбы, Кудайым эли жерге амандык, тынчтык берсин. Бир селден үй аман калбай турган үйлөр дейт. Бирөө келип, сырттан келип иштеп, ал дини бөлөк, башкасы бөлөк болгону менен жашоонун тыңдыгы да керек болуп атпайбы бул жашоодо. 6 бөлмөлүү үй куруп алган да келипчи. Мындай эртеңкин ойлоп, иш кылбасак кичине чатак болуп калат экен, кыйналып калат экенбиз.